Неке себептүү аял кишиге берилүүчү мал-мүлк махр деп аталат. Некеде махр берүү важип болуп саналат. Кур'ан-ы Керимден буга далил Ниса сүрөсүнүн 4-аяты: "Ва атун нисаа садукатихинна нихла". Аялдарга никеленип жатканда махрларын бергиле дейт. Жана Ниса сүрөсүнүн 24-аятында "Фатухунна уджурахунна фарида", аларга никеленип жакындык кылсаңар махрларын бергиле дейт. Бул эки аяттын махрдын важип экендигине Кур'ан-ы Керимден далил экен. Эми сүннөттөн далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына кээ-бир аялдар келип, өзүн аялдыкка сунушташат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул нерседен баш тартканда, кээ-бир сахабалар: "О Аллахтын элчиси, ушул аялга никеленсем эмне дейсиз?" деп ошол аялга никеленүүнү сураган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Андай болсо, бул аялга бир темир жүздүк болсо дагы бергин" дейт. Махр бул никенин рүкүнү да, шарты да болуп саналбайт. Мына ошондуктан махрды никеге чейин же никеден кийин деле белгилеп койсо боло берет. Ал эми никеге чейин белгилеп койгону, никеге чейин ошол берип койгону бул албетте абзел болуп саналат. Жана ошондой эле кээ-бир алымдар махрдын эң көбү жана азында, эң көбүндө жана азында чеги жок деп айтышат. Ал эми кээ-бир алымдар махрдын эң азы 10 дирхам, көбүнүн чеги жок деп айтышат. Эми кандай болбосун аял киши ошол күйөөсүнөн, болочок күйөөсүнөн анын абалына карап махрды талап кылганы бул мустахаб, жакшы иш болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: "Махрдын эң жакшысы азырагы" дейт. "Никенин жакшысы каражаты аз болгону" дейт. Эми биздин үрп жоорукка карай турган болсок, бизде калым берилет. Мына ушул калымды дагы махр деп атасак болот. Махр бул калым, калым бул махр. Мына ошондуктан мына ушул аят, хадистерге көрө махр берүү бул важип экен. Аллаху а'лам.